Таалайлуу менен талашы иш кыл, бактылуу менен байланышы иш кыл деткен урматтуу телекөрүүчүлөр. Таалайлуулар, бактылуулар бар болсо, биз сиздер менен биз бири-бирибизге жоксун дейли. Негизи бардык жакшы нерсе жугат деп коет. Жаман адаттар да жугат экен. Ошондуктан жогоруда айтылгандай бактылуулар болсо, өзүн бир башкача бир сезип, жакшы жака умтулуп аткандардын жанында болсоңуз, сиздерге жугат, алар менен талашып, биргеликте байланышып иш кылыш керек экен. Мына ошол мезгилдерде адам баласында жакшы бир өзгөрүүлөр болот деген ишеничтемин. Бардыгыңыздарга таалай, бакыт, бактылуулук каалаган Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен биз өз ишибизди баштайбыз жана сөзсүз түрдө бардык көрүүчүлөрүбүздү катарыбызга чакырып өтөлү. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Эми бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Жогорудан бери сиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, дегеле поэзия, ырлар, көркөм сөз туурасында сөз кылдык сиздер менен. Жана мына ошондой мыкты ырлардын автору, ошондой эле көптөгөн эстрада ырчыларынын ырларын, хит ырлардын автору бизде конокто десек болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, Жыргал Жусупова бизде конокто. Кош келиңиз эчеке. Кутмантаңыз менен. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, шүгүр, рахмат. Эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Кош келиңиз. Жыргал эже, ырлар жазылып атабы? Кандай ырларыңыз жазылып атат? Жакшы. Кетиңизчи. Ырлар жазылып атат. Көбүнесе ошол сүйүү темасында ырлар сунуштар көп түшөт, анан сунуштарга жараша эле иштеп жатабыз. Көбүнчө обондорун берип атат окшойт сизге. Обонго жазып атасызбы? Даяр обондорго эң көбүнчө 80-90% ошондой. Өзүңүз мындай ырчылар үчүн эмес, жөн гана отуруп мен бир ыр жазайынчы деп отурган учурларыңыз болобу? Андай учурлар болот. Сөзсүз. Ал учурда кандай темада көбүрөөк кайрыласыз, кайсы темаларга? Ал учурда эми кандай десем, ушул маанайга жараша болуп калат. Ички жан дүйнөдө сезимдер кандай болуп жатса, ошого жараша ырлар жаралат. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер тараптан суроолор болсо, бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолор болсо жиберип коюңуздар. WhatsApp аркылуу, биз болсо жооп алганга аракет кылалы. Жыргал эже, акыркы чыккан чыгармалардан атып өтсөңүз, ырчылар менен кайсы чыгарма азыр жарык көрүп элге сунушталып жатат жана кимдер менен иштешип атасыз? Билебиз, бул учурга чейин көп ырларыңыз хиттер, Эрлан Андашевдин чыгармалары менен баягы тааныганбыз дегенди билгенбиз. Акыркы учурларда ушу көп эле ырчылардын бир тобу менен эле иштешип атабыз. Ажалика ырлар жазылды. Алмаз Шаадаев, Кысака Кабылова, Сайкал Садыбакасова менен үзгүлтүксүз көптөгөн ырларды даярдап жатабыз. Дагы кимдер бар? Амир Аскаров деген ырчы жигитибиз менен. Кайра эле ошол Эрлан Андашев. Жакшы ырлар жаралып атат буюрса. Акыркы жазган чыгармаңыз кандай болду? Акыркы жазган чыгарма ушул Эрландын Сүйкөнбө деген ырын жараттым. Ага да обонго түшүрсөңүз керек, Эрлан менен иштешүүдө ошо ар дайым эле ошо эң алгач обон, даяр обонду берет, анан ошол обонго олтуруп, анан кийин текст жазылат. Обонун өзүн көбүн эсе жазат, Эрландын ушундай бир талант ушундай экен, ушул бир илхом келгенде обонду жарата алат экен да. Анан даяр обонго обон менен кайрылат, анан тексттер жазып беребиз.
жыгалыжы айтсаңыз, мисалы даяр оонду берет, аны угуп жүрсөңүз керек, бир канча күн же болбосо дароо эле чыгып кетиши мүмкүнбү, кандай болот? Эми ар кандай болуп калат. Негизи ошол обон колго тийген күндөн тарта бир сөзсүз анын жан дүйнөгө сиңирип, ошол кайсы темада кандай характерде ыр болуш керек түшүндүрүп сунуш түшөт. Анан ошол нерсени бир өзүнчө бир дүйнөгө кирип жашаш керек болот. Ошол дүйнөдө жашап, анан бир сезимдер менен кандай десем, бир жок дүйнөнү өзүң элесиңде алып, ошол дүйнөдө жашоо мөөнөтү ар кандай болуп калат. Кээ бир учурда бир сааттын ичинде жаралгандар болуп калат, а кээ бир учурда бир топ убакыт кармалып анан жаралгандар болот. Мисалы ырларды кайра берип жаткан учурда сөзүнө аябай өзүңүзгө ыраазы болуп, сонун жазылып кетти деген бир сүйүнүчтөр көп эле болот болуш керек. Анан кээде ушундай бир учур болобу, ушу жакшы чыкпай калган сыяктуу, сезимдер өзүңүзгө тойбой калган сыяктуу ушундайлар учурлар болобу? Андай учурда болот. Ал кандай учурда болуп калат? Негизи өзүбүз жазган ар бир эле чыгарма өзүбүздүн ар бир тапкан бала сыяктуу негизи жүрөгүн копулуна толуп, анан кийин жанагы аткаруучуга колуна жиберилет да. А кээ бир учурда болуп коет, ушул аткаруучу мисалы үчүн сенин жан дүйнөңдөгү жанагы сезимден уруштап чыккан сөздөрдү бир өзгөртүп, бир өзүнүн жан дүйнөсүндөгү болуп аткан сезимдерди толуктап кошуп, толуктап бериңиз деп өзгөртүүлөр болуп калган учур болот да. Ошол убакта жана эки көз караш менен жаралган текст болуп, бир аз бир 100% купулга толбой калган учурлар болуп калат. Демек, сөзүн берип, оңдоп бер, кошумчалап бер дешет дагы, Андай сунуштар да болуп калат. Демек, ошол учурда сизге кыйын эле болот. Ошол учурда бир аз кыйынчылык жаратат. Жакшы. Анан кайсыл бир ырды айта аласыз? Мен үчүн ушул аябай бир идеалдуу жазылган чыгарма деп. Жогоруда айткандай эле, ошо ар бир ырыс өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын, чын жүрөктөн жаралган ырлар болот. Анан мен Ырландын аткаруусунда Кайдасың деген чыгарма ошол ушунчалык өзүмө эмнегедир Жагат, абдан жакын. Сиз ырларды жазып бергенден кийин кайра өзүңүз кыңылдап, чогуу ырдайсызбы ырчылар менен? Сөзсүз түрдө ал ырды жаралып, ошо даяр деп эсептегенден кийин дагы бир канча саат, балким бир канча күн ошол ыр менен жашап, мен өзүм да бала кезден ушу ырчы болсом деген аябай бир кыялдарым бар болчу, орундалбай калганчы. Анан ушул ыр жаратууда мага бир жеңилдик жактары ушул болот. Ошол кээ бир мактана кетейин, кээ бир аткаруучуларга караганда өзүм мындай жакшы аткардым деп бир ойлоп калган учурларым дагы болот да. Андай учурлар сөзсүз ыр менен жашайбыз, ырдайбыз. Минусту коесуз дагы ырдайсыз чогуу? Ооба, минусту коюп ырдап, кээде бир аткаруучуга сен ошол ырды бергенде тиги бул жери оңго отурбай атат же бул сөздү же кыскартып же мондай кошуш керек дегенде, анан мен өзүм голосумду кошуп туруп ырдап жөнөткөн учурда ушундай болот турбайбы деп ушундай да учурлар болуп калат. Эң сонун анан ырдап чыгайын деген ойлоруңуз жокпу? Жок, эми ал. Эмнеге? Негизи мен ушундай ойлойм да, эми ар кимдин оюбуз ар кандай. Анан кээ бир адам негизи баягы көп кырды таланттап коет, бирок ырчы ырдап эле өз ишин кылса дегендей. Анан биз эми ошо ырчыларга бир аз да болсо ушинтип ырларды жаратып аткандан кийин ыр жаратман болуп эле калганыбыз оңго деп ойлойм. Сиз чыксаңыз ырчылардын баары уят болуп калат деп. Жок, кандай эмес. Албетте, тамаша. Баягы ар ким өзүнүн жумушун так аткарсын деген ойдосуз, э? Ошол. Эң сонун. Мисалы, чыгармачыл адамдар өзгөчө бир дайыма бир ойдо жүрүшөт, ой басып жүрүшөт деп айтышат го. Сизде мисалы конок барып отуруп калганда деле ошол илкомдор келеби, ыр чыккысы келип, сөздөр жазылып дегендей бир бул жактагы атмосферада эмес, өзүңүзчө бир ойлонуп калган учурлар болобу? Ошол конокто турганда менде бир балким ал ыр боюнча эмес, кээде бир өзүң бир жанагы жашооңдогу болуп аткан бир балким бир проблема болуп калып, балким бир сүйүнүчтөр болуп калса, кээде бир ойго чөмүп кеткен учурда ошо күлүп калышат, бул ыр жазып атат уже
тоскоолдук кылбай турабы дешипчи. Болот бир жакшылыкта отуруп бир эки строчка жаралып калган учурлар да болот. Кийин ошону жүрөгүңдө сактап калып, кайсы бир ырга сунуш түшкөндө кошуп калган учурлар да кездешет. Дароо жазып аласыз. Ошого аракет кылам, анткени азыр келген нерсе балким бир 5 мүнөттөн кийин кайра келбей калышы мүмкүн да. Жазып калганга аракет кылам. Эже сизде мындай обон чолок жактан талантыңыз жокпу? Жок, ошол жактан менде такыр жок. Анан ошо мен күлүп калам, ошо обон жараткандар мага аябай бир өзүнчө бир жомок дүйнөдө жашаган бир адамдар сыяктуу бир абдан бир талант деп эсептейм. Обондучу Эрлан экөөбүз бир учурда бир сүйлөшкөн ушундай учур болуп калган телефон аркылуу. Ошо сөз жазган мага аябай эже бир сөз жазгандарга мен ушунчалык баа берем десе, мен тескерисинче айтып атпайм. Мен сөз жазган эмес, мен наоборот ошо обончуларга силердин талантыңарды аябай баалайм деп баарлашып калган учурлар кездешет. Адам өзүндө жок бир талантты башкалардан өтө бир чоң бир нерсени күтөбүз го, баалайбыз дегенде чынында эле обон жаратуу кыйын болсо керек, анткени дегенде ошол ыргактар болуш керек. Бул кандай келет, мисалы мен дагы мисалы мектепте окуп жүргөн мезгилдерде 1-2 саат кошуп жазып коерчумун да, мисалы кара сөз мененчи. Ал нерсени билбейм, жарата алабызбы деген ой менде боло берет. Бирок обонду кантип жаратышат деп менде да абдан суроо көп да. Анан обончуларга кайрылсак, алар айтып калат, бул деле ошол илхом келген мезгилде кайрыктар жаралат, анан ага улап жазабыз дешет да. Демек, бул жаатында сизде дагы талантыңыз жок экен да? Жагынан жок. Анда өтө таланттуу болуп кетмекмин да. Ушул жетишти деп койбойсузбу, Качан башталды эле бул негизи ыр жазууңуз? Ыр жазуу менде негизи бала кезимде эле ошо мектеп жашында, кичинекей кезимде 5-класс учурумда ыр жазып, анан ошол мектепте бир ийрим бар болчу. Ошол жаш таланттар мектеп окуучулары арасында. Биздин Токтогул райондук Шамшкал деген газетага ошол кезде ошол мектептин ийримдин арасынан да кимдин ыры жакшы болсо, ошол ырларды терип алып, анан ошол газетага бир жумада бир жолу жарыяланып турчу да. Ошол кезде 5-6 класстардан баштап эле мен ошол Шамшкал газетасына такай ырларым жарык көрүп турчу. Эң алгачкы жазган ырыңыз кандай аталышта эле, темасы? Эң алгачкы ырым Жаз келди деген ыр экен. Жаз келди. Муну деле былтыр эле ошол мен ошол ийримди жетектеген Калбы Турунтаева деген эжекебиз. Ошо мени Фейсбуктан издеп таап, анан ошол убакта чыккан газетаны сактап койгон экен. Мага сүрөтүн жөнөтүп, ушундай бир жакшы белек тартууга да. Эң сонун экен. Мисалы жогоруда айтпадыңызбы, сүйүү темасында ырларды жазып атам депчи. Баягы бул кадимки көнүмүш адат, жумуш катары кабыл алып калдыңызбы, же жүрөктө сүйүү болуп турганда гана жазыш керекпи? Бул эми жумуш катары деп эсептебейм, анткени кээ бир учурда болуп калат, ошол сүйүү темасында дагы бир саптар жаралбай калган учур болуп калат да. Анан биздин да сүйүп турганыбыз жакшы, сүйүп турган учурда бир сонун. Эми сүйүүдө баланы сүйүү сезими, бир тууганды сүйүү сезими дегенде, анан өзүң жан дүйнөңдө ошол сезим жашап турса, анан жакшы саптар жаралып, жакшы ырлар жаралат. Бул учурга чейин тиги Асылбек Өзбеков кадимки агайыбыздын жубай айтыптыр да, сен мурда жакшы обондор жазчу элең, ырлар жазчу элең, эмне чыгарбай калдың, бар сүйүп келчи деп айтчумун деп. Анысындай адамда ошол ички дүйнөдө бир нерсе болуп турса, ошол чыгармалар жаралат окшойт го, Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, кызуу маегибизди улантабыз. Сиздер болсо, суроолор болсо, сиздер да жиберип койсоңуздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Азыр бир канча тыныгуудан кийин кайрадан көрүшөбүз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кежи сайтына ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты.
эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Эми биздин студиябыздын коногу, урматтуу көрүүчүлөр, көптөгөн жакшы чыгармалардын автору десек болот. Ырлардын акын бизде Жыргал Жусупова бар. Жыргал эже, келиңиз, жакшы бир жазган ырларыңыздан окуп бербейсизби азыр көрүүчүлөр үчүн? Жакшы болот. Биздин Ырчыларга жазылган ырларынан окуйсузбу же? ошол эң бир ырчыга жазылган биздин кыздар деген жарык көрө элек. Оонду ыр болот, Кудайым буйрса, ошону окуп Бул берейин. ким ырдайт? Эрлан Андашев. Дагы эле. Келиңиз. Биздин кыздар өзгөлөрдөн башкача. Сезим өрттөйт бир жалт этип караса, күндөй жаркып, нур чачышып турушса, жүрөк козгойт бир кылчайып бурулса. Биздин кыздар ошончалык татына, теңдеш келет жалгыз жаздын гүлдөрү. Бүт дүйнөңдү гүлгө ороп салат да, бир жарк этип жылмайыңкы күлгөнү. Биздин кыздар бийик турат жылдыздан, колуң сунсаң оңой менен жетпеген. Таза, аруу, тунук гана сүйүүңдөн, бакыт таап, жан дүйнөңдү термелткен. Биздин кыздар ар намыстуу асылдар, таба албайбыз кыдырсак да дүйнөнү. Жалгыз гана кыргызымдын кыздары, мээрим толгон кең пейил го жүрөгү. Шеркин, кандай сонун биздин кыздарды бир даңазалаган, сүйкүмдүү экенин билгизген, сонун бир жакшы чыгарма болуптур. Сонун жазылыптыр эчке, чынында эле. Анан бул дагы обонго түштү да, э? Обонго даяр болгон ыры. Качан чыгат болот экен, аябай күтөт окшойт эсенби. Буюрса. Негизи баягы ырларды жазып, анан албетте бул нерсе кадимки эле көрүнүш болуп калбаш керек. Сатышат дегенде ырларды, э? Сиздики канчага бааланып атат? Сыр боюнча эле калсын, эми Айтпайсызбы? ар кандай болуп калат. Ырчылардын аткаруучуларга жараша да болуп калат. Кээ бир аткаруучулар бар, таптакыр эле ошол калем акыны да баалабай, ошол кээде капа кылган учурлар болуп калат. Ар бир чыгармачыл адам, ар бир инсан, мисалы ошол эле азыркы биздин жылдыздарыбыз деп коебуз го, ошолордун ар ким өзүнүн чыгармачылык деңгээлин кандай бааласа, ошого жараша деп койсом да туура болот. Мына ушундай. Таксан айтылбайт экен. Негизгиси баягы сиз жазган чыгармалардын көбүнчөсү жакшы элге тартууланып кеткен ырлардан болуп атат го деп ойлойм да. Жогоруда айтып калдыңыз, Сайкал Садбакасова менен Кыз Сайкал Кабылова менен иштешип атам деп. Алардын кайсы ырларын жазыңыз? Угуп жүрүшүбүз мүмкүн, бирок сөзүнө маани бербей, ким жазганын билбей калышыбыз мүмкүн да. Сайкал Садбакасова Асыл жаным деген чыгарма жарык көргөн. Анан дагы Өмүр деген чыгарма жаралган. Бирок элге жарыкка чыга элек бир топ Наристем деген ырлар бар. Аталыштарын унутуп атам, бир топ ырлар жаралды. Жарыкка алып чыккан ошол Асыл жаным азыр ырдап жүргөн ыры. Кыз Сайкал Кабылова болсо Жылдызым деген ыры бар. Анан Алмаз Шадаев экөөнү аябай бир жакшы дуэт жаралган. Бал шириним деп. Анан ырдын тагдыры да ошо ырчылардын жараша да болуп калат да, ошол Бал ширинимди Алмаз менен Кыз Сайкал жазылып, анан эми даяр болуп, эми ырдап чыгабыз деп жаткан учурда ошо Сайкал турмушка чыгып калды. Анан Алмаз экөө эки баш кыймылып, анан эми баягы турмуш жолунда болуп, ушул дуэт ошо элге жетпей калды да, абдан сонун чыгарма болчу. Ошол боюнча калып кетти. Ырдабай калыштыбы? Экөө чогуу болбой, ырдабай калды. Анан Алмаз өзүнчө турмуш болуп дегенде анан ушул дуэт калып кетти да. Абдан сонун элдин жүрөгүнө жете турган жакшы обон болчу, Эдил Маматовдун обону. Обону кимге таандык эле? Эдил Маматовдун обону болчу. Анан Алмаз Шадаевдин Жубайым деген чыгармасы. Жубайыма деген. Ошол чыгарманы жазгам. Эң сонун. Демек, Бал ширин калып калыптыр. Ким ырдайт болду экен маны? Ал дуэтке атайын ылайыкташылып жазылгандай. Ал дуэт ошону ушу Кыз Сайкал сатам дегенде бир рекламалап жүргөн. Анан тагдыры кандай болду, ал жагына маалыматым жок экен.
Мына ушундай кыз сайкал турмушка чыгып кетти. Алмаз Шадаев үйлөнүп алды. Анан экөө бал ширинимде ырдаса эл жакшы кабыл албак болуш керек, чынында эле. Мына ушундай ырларда да ар кандай тагдыр болот экен. Бирде чыгат, бирде чыкпай калат дегендей. Дагы ушундай чыкпай калган чыгармалар көп болсо керек, же чыгабы? Ушу жарып көрүп анан элге жетпей калган чыгарма азырынча ушул Бал шириним. Дайыр Исмадияров деген ырчы жигит менен Алина деген кыз дагы Кечиккен махаббат деген ырды угуп жүрсөңүздөр керек. Анан бул ырдагы абдан сонун чыгарма, ушул ырды да ушунчалык бир менин жан дүйнөмө ушунчалык жакын чыгармалардын бири деп эсептейм. Анан Алина деген кыз бул Кыргызстанда жашабайт экен, ушул чет жакта жашайт экен. Ошого байланыштуу бул дуэттин дагы бир аз элге абдан да жетүүсү бир аз менимче бир аз Жетпей калды деп ойлойсузбу? слабыраак болуп калды го деп ойлойм да. Клип тартылды, клип Музканалдан кетип жүрөт. Дуэттин бир эмеси ушул дуэттердин кичине тагдыры жеке аткарылган чыгармаларга караганда бир аз кичине оорураак болот экен да. Анткени жана дуэттен ошо эки ырчы бардык жерде чогуу бир учурда болуп ырдап калуу, кээде бир тоскоолдуктар болуп, дуэттер бир аз элге жеткени бир аз Кыйыныраак болуп калат экен. Мисалы, ошол эле кыргыз эстрадасында жубайларга жазылган чогуу аткарса жакшы жетет болсо керек, элдерге. Ар кандай болот. Мисалы, ушу кечиккен махаббат, кечиккен сүйүү ушу Дайыр Исмадияров менен Алинанын ушунчалык бир абдан сонун чыгарган да. Бул дагы анткени бул жашоодо, бул тагдырда ошол эле аткаруучулардын сунушуна жараша жазылат да чыгармалар. Анан ушундай сунуш түшкөн. Экөө бири-бирин жакшы көрөт, экөө тең үй бүлөлүү, баягы чыныгы таза сезимдер, таза сүйүүлөр жүрөгүндө жашайт, бирок жана кол жеткис сүйүү болуп, бир армандуу сүйүү болуп, бир калып кеткен, бир болгонго мүмкүнчүлүк такыр жок болгон бир чыгарма жазылганда, баяндалган окуячы. Анан ар кандай болуп калат. Мына ушундай. Акындык өнөр менен ошол ыр жазуу менен байлык топтоо мүмкүнбү? Эми байлык топтоп абдан бай болуп кетүү айта албайм. Эми күнүмдүк окаташыбызга өзүбүзгө шүгүр деп айтсак жетишерлик деп айта алам. Өзүңүз кайсыл жаатта иштейсиз? Же ушу только кандай десек, бир гана ырчылар менен иштешип, жылдыздар менен үйдө отурасызбы, жазып эле? Мен негизги жумушум ушул деп айта алам. Андан сырткары кол өнөрчүлүк жумушум бар. Бир аз абдан мактана албайм, бирок жана кызга септеген нерселер бар эмеспи бизде. Төшөк курап, жана ар бир эле аял затына тиешелүү, ар бир аял заты бир ийне саптап, анан ошол ийнени кармаганга жөндөмдүү болуш керек. Бирок ошонун арасынан дагы бир жөндөн бир аз көбүрөөк адамдар кичине болот да, ошолордун катарын толуктайм. Экинчи бир өнөрүм бар. Кээде ошол жактан дагы заказдар болуп калат. Кызга жеңе журкан дегендей, кызга сеп дегендей. Азыр бир сонун төшөктөр чыгып калбадыбы? Кызга себин берип атканда бир коозоп, сонун бир төшөктөр чыгып атат го, ошо бересиң. Ошондойлорду демек сатат турбайсызбы? Буйрутма болуп калса, ошо буйрутмаларга жараша убакыт болуп калса, жаздыкчалары менен, Азыр көп нерсе баягы мурда апалары өздөрү тигип берчү эмес беле, азыр жоңган ушундай буйрутма болуп калды го. Көп эле болуп атса керек, буйрутма. Өзгөчө быйыл той аш деген аябай кыргызда учуп атпайбы, жайдан бери эле. Ооба. Быйыл абдан көп. Түшүнүктүү. Жеңе журкандарды көбүрөөк тигип атсаңыз керек. Убакыт болуп калса, анан убакыт болбой калган учурда кабыл албай калган учурлар да болот. Убакытка жараша. Сонун экен. Негизи баягы чыгармачыл адамдар бардык жагынан ушундай бир талантка ээ деп коет го. Аны да тиккен адам тигет да, тикпесе баягы кандай болмок эле. Ага дагы өзүнчө бир салым кошосуз керек, бул жагын мындай кылайын, өзгөчө кылайын деп. Ага да талант керек, аны дагы абдан бир отуруп, түстөрдү айкалыштырып, анан курактарды бир жарашыктуу кылып, анан көңүлгө төп келдирип, анан ошол буйрутма берген адамга дагы жага турган кылып
жасап бериш керек да. Ал да чоң талант деп эсептейм. Эң сонун талантыңыз дагы ташкындай берсин дейли. Дагы кандай өнөрүңүз бар айт элең. Дагы эмне өнөрүм бар? Ырды айтып экенсиз, ыр жазасыз, төшөк курайсыз дагы. Эми ар бир аял заты катары эле үй окатын ичинен күздүн күнү кышкыга балдарыбызга тиги камылга барат эмеспизби? Ал жагынан дагы таланттымын деп айта алам. Таттууларды, салаттарды дегендей балдарга компотторду ал өнөргө да эми деп айта алам. Эң сонун жубай экенсиз да сиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан жиберсеңиздер болот. Анан жогоруда да айтканбыз сиздерге, эгерде Кел чай ичели программасына эгерде сизде ушундай өнөр бар болсо 4 сапыр жазып жибериңиздер. Кимдики мыкты болсо биз жеңүүчүбүздү аныктайбыз дагы. Жана сизди жеңүүчү деп табабыз, белегибизди беребиз. Андыктан чамдаңыздар дейли. Негизи акын болуп туруш керекпи же аны уланып кетсе болобу? Туаса талант керек го дейм. Бул Керек, жасалмалуулук бул жерде болбой калат. Бул туаса бир аз туаса талант болсо анан аны улап анан аракетке жараша колдонуп кетсе болот деп айта алам. Аны дагы тапташ керек да, мисалы, эгерде туаса болуп деле төрөлүп, чыгармачылык ичинде жан дүйнөсүндө ошол нерсе бар, бирок жазбай койсо, бир канча жыл иштебей койсо, ал жак менен калып калат болуш керек, э? Сөзсүз, анда ошол бапестеп багып, баланы карагандай эле багып, бапестеп анан ошол таланттын көзүн ачып, анын артынан эмгектенүү керек, сөзсүз түрдө. Эмгек жок, калып калат ал деле, э? Сөзсүз. Сиздин жазган ырларыңыздын баягы мага ушулары жакты же болсо ушуну оңдоп бер деп өзүңүз да жогоруда айтып калбадыңызбы? Алышып анан кайра берген учурлар болобу, мисалы, жагабы, жакпай калабы же бул ырды ырдабай калдым деп эле ушундай учурлар болгонбу? Андай учур азырынча кездеше элек, кездешпей эле койсун деп үчүн. Анан кээде бир болуп калат ошол сен берген текстти бир анча-мынча жерлерин бир бизде мисалы могу Россиянын эле ырчыларын алып көрсөк, текст жазган адам акын, анан композитор болуп качан ошол ырчылар ырды жаздырып студияга барган учурда көбүнесе буларда ошондой экен. Ошол 3 чыгармачыл адам чогуу барат экен да ошол жерден студиядан анан ар бир өзүнүн оюн кошуп, тура эмес жерлерин толуктап дегендейчи. А бизде бир ушул нерсе жок да, ушул нерсе такыр жок. Чогуу иштешүү жок, э? Бизде мен бир-эки ырымда ушундай болуп калган, мен жазган сөздү бир туура эмес ырдап койгон. 2 сөздү, 3 сөздү бир ырда бир туура эмес, таптакыр туура эмес ырдап койгон учурлар кездешет да. Түшүнүктүү. Азыр ушул туурасында дагы кененирээк сөз кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Кел чай ичели программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейджи сайтына, Пиала Кейджи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Барыңыздарга Пиала Голд чайын сунуштайбыз жана чай ичиңиздер дейли. Кел чай ичели программасын улантабыз. Чай үстүндө маек, сонун ыр, жан дүйнө туурасында сөз кылып жатабыз. Бүгүн бизде акын Жыргал Жусупова бар, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми азыр дагы эжекебизден жазылган чыгармаларынан бирди окуп берүүсүн сураналы. Жакшы болот. Биздин белгилүү актриса эжебиз Шайырка Смайлы эжебиз ушуларды окуп жүрөт. Абдан жактырып, мен ырлардын арасынан ушуларды абдан жүрөгүмө жакын болду деп ошолорду окуп берейин. Макул. Жүрөктүн өзгө жерин ээлеп алып,
жүрөсүң байкамаксан сыртың салып. Жүрөгүң ушунчалык мерез беле, жүдөдүм көңүлүңдөн четте калып. Жылытып салкын тарткан жүрөгүмдү, жылуулук бересиңби күтөйүнбү, же баарын унут кылып чийип таштап, жай гана өздүк өмүр сүрөйүнбү. Жаз келди жашыл кымкап кийип алып, жан дүйнөм бир сыдырын желге салып, жаздагы жылуулугун бере албады, жүрөгүм тоңуп барат музга айланып. Болду, мына ушундай. Жагалы же акыркы мезгилдерде ошол социалдык тармакта деле ырларын атайын окуп, видеого түшүрүшүп, басып бараткандарын тартып, өздөрүнө сонун бир монтаждап туруп чыгарып атышпайбы? Анан ошол ырлар элге жакшы жетип жатат, Мисалы, жөн эле окуп койсо маани бербей калышыбыз мүмкүн, анан ошентип монтаждап, акырын сонун кылып окушуп, көркөмдөп чыгарып атышпайбы? Сизде ошондой болуп атабы? Социалдык тармагыңызды кандай иштетип атасыз? Мен ушул жаатында өзүм окубайт экенмин ырларымды, ойлонуп атам. Буюрса толуктоо кылсамбы деп. Эң сонун. Чыгармачылык кече, поэзия кечелерин өткөрүү оюңузда барбы? Келечекте буюрса. Азыр эмеспи? Жакын арада ушундай бир топ иштеш керек го деп ойлойм. Эмгектениш керек. Жалпысынан канча ыр жазылып калды сизде? Ушуну эсептеп көрө элекем, ондорлар эсептеш керек. Негизинен жалпы бир ыр китептик ырларым бар. Буюрса келечекте ошол бир жакшы чакан ыр жыйнагын чыгарсам деген тилектерим бар. Азырынча чыга элек, китептериңиз? Китеп чыгарып, азырынча жарык көрө элек. Жакшы, китебиңизди күтөбүз сөзсүз түрдө, анткени баягы мурда ыр жазган акындар көбүн эсе китептерди чыгарчу, анан бирок баягы ырчылар ырдап, андай нерсе көп жок эмес беле. Азыр болсо сиздин ырларыңыздын баары хит болду дегендей, анан ошону кара сөз түрүндө окугусу келгендер, ошол жан дүйнөсүнө киргизип, ошол нерсени баягы өзү кармап окугусу келгендер да болот болуш керек. Ошондуктан китебиңизди күтөлү. Бул жаатта дагы эмне кылсам, эмне салым кошсом деп ойлонуп жүрөсүз? Ыр дүйнөсүндө. Ооба. Ыр дүйнөсүндө ушул биздеги негизги азыркы багыт ошол оондорлор менен иштешип атпайбызбы? Анан ушул бир элдин жүрөгүнө бир жылдык же бир 2 жылдык эмес, ушул бир топ түбөлүк колдон келсе ошол түбөлүк жашай турган ырларды жаратсак деген максат тилектер бар. Кудай буйруп ошол тилектерибизди орундатса. Акындар бөлүнүшү мүмкүнбү? Жөн гана бир кара сөз түрүндө обонго түшпөгөн ырларды гана жазып, анан обонго ырларды жазып, ырчылар менен иштешүү бул мындай бөлүнүшү мүмкүнбү же? Антип деле бөлүнбөйт го дейм. Анткени ушул ыр жазган адам сөзсүз эле, мисалы обондук ырга ар бир эле акын эгерде сунуш болсо, ушул обонго ыр жаратып бере алат деп айта алам. Жарата алышат, Жарата алышат. Анткени байкап калам да, кээ бир акындар ырчылар менен иштеше беришпейт да. Алар жаратып бериши мүмкүн да, Сунуш болсо жаратып бериши мүмкүн, анан ал дагы ырчылардын кайрылуусуна жараша болуп калат го дейм. Ким обонго жакшы жазат, Балким. Мен де койсо. Мен жазады койсо. Это мактангандык болуп кетпесин. Мактангандык эмес, ал талант. Мисалы, көптөгөн чынында эле акындарды көрөбүз, бирок ырчылар менен иштешип, же ага да өзүнчө бир талант керектир, сүйлөшө билүү дегендей. Балким. Мына ушундай. Негизи өзүңүздө баягы патриоттук сезимдер болобу, Кыргызстан жөнүндө болобу, же башка мамлекетте болуп жаткан окуялардан кийин ошол тынчтык, өмүр, Кыргызстан деген бир патриоттук сезимдерди ойготкон ушулар ырлар кайсы учурда жаралат сизде? Ошондой ырлар барбы? Мындан 1 жыл мурун Кыз Сайкал Кабыловага Кыргызстан деген обондор жаралган, ырдалып жүрөт. Клип тартыла элек азырынча, балким келечекте клип тартат болуш керек деген ойдомун. Анан интернет желелеринде жаңырып жүрөт. Анан абдан анчалык ойлонушум керек экен. Ойлончу теманы сунуштадыңыз. Ал Кыргызстан чыгармасын ошо бир
бир сезимдер менен жазылдыш керек алда. Кайсы учурда ойгонду ал нерселер? Ошо Кысакал концерт берердин астында кайрылган. Жанагы бир ушул патриоттук бир ыр керек болуп атат эже деп, анан өзүбүздүн эле асказоолор, жана эле шараккан сууларыбыз, баа жеткис байлыктарыбызды кара сөз түрүнө салып жаралган чыгарма бар. Өзүңүз Токтогулдан болосуз, Ооба. Токтогулдуктар ырчы болот деп, анан өзүңүз да айттыңыз, ырдаганды жакшы көрөм, кээ бир аткаруучуларга. Мактанып кеттимби? Негизи Токтогул эли таланттуу го, Ошондой го. Токтогулдун балким тузунан, Токтогул жеринин балким суусунан болуш керек. Негизи эле чындап келгенде ырчылардын деле көп пайызы, таланттуулардын көпчүлүгү ушул Токтогул жергесинен көбүрөөк чыккан. Азыркы кийинки муундагы ырчылардын арасынан Азиза Адиева деген ырчы кыз жакын бала кезден жакын курбум. Ал да Токтогулдук бир айылданбыз. Абдан сонун ырдайт. Тунук булбулдай үнү бар. Досу менен сыймыктанып мактанып кете алам дегендей. Токтогул бир касиеттүү жер. Касиеттүү жер. Колунда экенибизге сыймыктанабыз. Эң сонун. Мисалы, чыгармачылык чөйрө ошол эле курбуңуз дагы ырчы экен, ырчылар менен ырдашып атаңыз. Бул чөйрө жагабы сизге? Жагат. Бала кездеги жана адам баласынын бир кичинекейинде балалык кезде бир максаттар болот эмеспи? Чоңойгондо мен ушундай болом дегенчи. Анан ошо мен чоңойгондо ырчы болом деп, мектеп жашында биздин ошол эле Токтогулдагы Мен кыял кыздар тобу бар болчу. Ал топтун жетектеген агайыбыз раматылык болуп кетти. Жакып Исаков деген агайыбыз бар болчу. Биздин азыркы кыргыз эстрадасынын примадоннасы деп коебуз. Гүлнур Сатылган эжебиздин эң алгачкы мугалими ошолор дүйнөсүндө тартып келген ушул агай болгон экен. Ошол эле агайыбыздын ошол тобунда биз ошо Азиза мен ырдап, анан мени көбүн эсе ошол айылдарды кыдырып, Жалал-Абадка чейин барып биз концерт койчубуз ошол мектеп жашында. Анан ошол кезде ошол топтун мен алып ведущий алып баруучусу мен болчумун. Анан бир-эки ырдачумун. Алып бара калып кайра өзүңүздү чакырып ырдап. Балалык кезде. Анан ошол жанагы ырчылык бул дагы бир адам баласынын маңдайына жазылган тагдыр болот экен да. Менин маңдайыма ошол ырчы болбой калсам дагы ушул ырчылар менен бир ыр дүйнөсүндө иштешип, ыр дүйнөсүнө аралашып калган мен үчүн чоң сыймыктанам, кубанам. Демек, жан дүйнөгө жакын бул тармак, Бала кезден жакшы көргөндүрмүн. Айтып атпайм, ыр менен жашайм, мен азыр кайгырганда ушундай бир кайгылуу ырларды коюп алып ыйлаган учурум болот. Сүйүнгөндө бир сонун бир жакшы ырларды коюп алып, кээде бир өзүм жараткан ырларды коюп алып, бир ошол дүйнөдө бийлеп, ичимде болуп аткан буктун баарын чыгарып, бир өзүмө энергия топтогон учурлар болот. Ыр дүйнөсү мен үчүн бул чоң дүйнө, керемет дүйнө деп айта алам. Эң сонун. Кимден өткөн бул өнөрүңүзгө? Бул өнөр ушуну мен кийин эле уктум. Тилекке каршы менин чоң атам жамакчы акын болгон экен да. Анан мен ал кишини кичинекей кезинде мен 1 жашымда кайтыш болгон экен. Анан тай жактарымдан дагы мен тайкем бар бир тууган. Ушундай өзү бизнес чөйрөсүндө жүрөт, бирок отурган жеринен 4 сап 5 сап ырларды отурган жеринен токуп. Демек мен ойлойм, ушу ата тарапта да, эне тарапта дагы бар го. Анан атам абдан жакшы ырдайт, үнү ушунчалык. Үйдө бизге ырдап берип калат, жакшы маанай болгонда. Ырчы болсоңуз аябай чоң бир оперный ырчы болмоксуз деп калабыз. Талант эки жактан болсо керек деп ойлойм, эсептейм. Эң сонун. Мисалы, сизде мындай төгүлүп кеткен учур болобу? Сиз дагы ошондой эл арасында отурганда төгүп салган же бир гана жазасызбы? Менде бир ашып кетсе 4 сап жарала калышы мүмкүн. Ошол учурда төкмөлүк жок. Бул такыр эки башка. Төкмөлүк ал башка талант. Чоң талант. Башкача, алдыда чыга элек чыгармалыгыңыз, сиз чыгарган бирок обонго түшө элек ырлардан темалары кандай аталышта болду, ошолор жөнүндө кичине бөлүшүп кетсеңиз? Сүйүү махаббат темасында, эне темасында, ата эне темасында ырлар бар, балдарга арналган ырлар бар. Буюрса обонго
салып ырдаса боло турган бир топ ырлар бар. Сизде даяр алар, Даяр кылган. же атайын сунушташканбыз? Жок. Өзүңүз эле жазгансыз? Сунушташканда көбүнесе ошо өздөрү темасын коюп берип, ушул темада деп алдын ала айтышат, анан ошого жараша жаралат. Демек, сизде өз алдыңызча жазган чыгармалар бар. Сиз ушуларга өзүңүз сунуштайсызбы же сунуштабайсызбы? Менин ушул өзүм менде ушундай эме жок. Мен өзүм байланышка чыгып, анан мен ырдап койчу деп суранып көрө элекмин да, балким. Ал да бир чоң талант болуш керек. Кайрылуу боюнча, кайрылышса жазып жүрөм. Демек, өзүңүз сунуштай элеккенсиз да, ушуларга сунуштап көрүңүз да. Ойлонуш керек экен. Ойлонуш керек, Жыргал эже, сизге чоң рахмат. Келип, жакшы маек куруп бердиңиз дегендей, жакшы ырларыңыздан окуп бериңиз. Дагы да болсо чыгармачылык эргүү каалайлы, ийгилик каалайлы, дагы хит ырларды жазып бериңиз, Чоң рахмат сиздерге дагы. Сизге чоң рахмат. Бул бизден чакан белек болсун, Пиала Голдтон. Барып чай ичип коюңуз дейли. Чоң рахмат. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде акын Жыргал Жусупова болду. Алпар үчүн мен Айпер Адамкулу болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.